Арыбаңыз, урматтуу катталуучум, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен биздин алгачкы курсубуздан, мынакей ушул балдардын иммунитетине арналган курсубуздан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Себеби дегенде бул курс чынында биздин кыргыз элибиздин эң негизги көйгөйлүү темаларынын бири болгон балдардын иммунитет системасына тиешелүү сиздердин көп суроолоруңуздарды, көп маселелериңиздерди чечип берет деген чын дилимден ишенем чечип берерине. Себеби дегенде бул курсту даярдоодо чынында өтө жөнөкөй тилде ар бир ата эне, ар бир эне идеалдуу форматта түшүнүүсү үчүн колумдан келген баардык аракеттерди жасадым. Бул курсту өтө кыска эмес, өтө чоң эмес, бирок ар бир ата эне ушул балдардын иммунитетин жакшыртам, кайсы витамин берсем болот деген негизги суроосуна максималдуу түрдө эң негизги биле турган нерселерди айтып бергенге аракет жасадым. Мен сиздерге азыр биздин ушул курсубуздун негизги темалары менен кыскача тааныштырып өтөм дагы. Бүгүнкү биринчи сабагыбызда биз сиздер менен ушул баланын ден соолугу үчүн, негизи эле организм үчүн эң маанилүү болгон иммунитет тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе бул курсубуз эмнелерди камтыйт? Негизи бул курс эмненин негизинде чыкты? Себеби дегенде азыркы учурда балдар өтө көп ооруп жатышат. Кичине эле грипп болуп калса пневмония болуп кетип атат. Кыскасын айтканда ушунун баардыгы балдардын тез оорузу, оорудан айыкпоозу ушул иммунитеттин начардыгынан болуп атат да, урматтуу катталуучулар. Бирок көпчүлүк ата энелер иммунитетти жакшыртам деп азыр тескерисинче балдардын иммунитетин талкалап жатканын көбү байкабай жатат. Мына ушул көйгөйлөрдү эске алуу менен атайын ушул өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары доктор ушул балдардын иммунитетин жакшырта турган витаминдер тууралуу курс ачып бериңизчи. Ушул курс биз үчүн өтө актуалдуу. Азыр эмнени беришти билбей атабыз биз балдарыбызга. Кайсы витамин жакшы, кайсы витамин чын эле баламдын иммунитетине пайдасын тийгизет. Негизи эле ушул витамин менен иммунитетти жакшыртса болобу же болбойбу? Кыскасын айтканда баланын иммунитетин баардык ата эне билет. Иммунитет бул эң маанилүү нерсе экенин. Бирок ошону кантип жакшыртабыз? Эмне кылабыз? Кандай дары беребиз? Кандай витамин беребиз? Көбү билбей жатат. Мына ушул көйгөйлөрдөн улам мен атайын ушул балдардын иммунитетин витаминдер менен жакшыртабыз деп аталган эмне ушул курсту негиздеп сиздерге тартуулап жаткан учурум. Эми бул курста тематикасы менен мен сиздерге курстун планы боюнча кыскача айтып кетейин. Бул курста эмнелерди сүйлөшөбүз? Биринчи биздин сүйлөшө турган темабыз бул баланын иммунитети тууралуу сөз кылмакчыбыз. Себеби дегенде биз иммунитетти толук кандуу түшүнбөйүнчө, бул иммунитет эмне өзү билмейинче биз анда ал нерсени эч качан жакшырта албайбыз. Азыр көпчүлүк ата энелер иммунитет кандай иштейт, бул иммунитет деген эмне? Жөн эле иммунитет деген сөздү билет дагы, бирок анын артында эмнелер жатканын көбү билбей жатат. Мына ошол себептүү биз сиздер менен мына ушул иммунитет темасында эмне кылмакчыбыз? Кенен талкуу кылмакчыбыз. Андан кийинки биздин талкуулай турган тема сиздер менен витаминдер боюнча сүйлөшкүбүз келип атат. Себеби дегенде азыр ар бир эне ойлойт, баланын иммунитетин бир гана витаминдер менен гана жакшыртса болот. Витаминдер жок, такыр жакшыртуу мүмкүн эмес деп. Ошол себептүү кайсы витаминдер менен жакшыртса болот реалдуу түрдө? Витаминдер иммунитетке кандай таасир берет? Өзү витаминдер деген эмне? Кандай витаминдер болот? Кандай түрлөрү болот? Кайсы витамин иммунитетке ушунчалык пайдалуу? Кайсы витаминдин иммунитетке пайдасы жок? Кыскасы айтканда, витаминдер тууралуу мен сиздерге бул курсумда өтө терең маалымат берем. Андан кийинки сиздер менен бул курс алкагында талкуулай турган темабыз иммунитетке түздөн түз таасир берген витаминдердин бири бул токоферол деп аталат. Мына ушул токоферол жөнүндө терең сөз кылабыз. Бул кантип иммунитетке таасир берет, эмне кылат, кантип бериш керек балага, качан бериш керек, кандай дозада, канча мөөнөттө, анализ керекпи, керек эмеспи, кайсы тамак аштан бул токоферолду алса болот, токоферолду тамак аштан кандай дозада алып туруш керек, баардыгын кыскасын айтканда иммунитетке таасирин баардыгын кенен талкууламакчыбыз. Андан кийинки биздин сабагыбыз, 4-үнчү сабагыбыз ретинол жөнүндө болмокчу. Ретинол деген ушундай уникалдуу витамин бар. Мына ушул витаминди дагы иммунитетке таасирин, баланын иммунитетин кантип ретинолдун жардамы менен жакшырта алабыз, кантип беребиз, ошонун теманын үстүндө кенен сөз кылабыз 4-үнчү сабагыбызда. Ал эми 5-чи сабагыбызда биз сиздер менен холикальциферол деп аталган витамин жөнүндө кенен талкуу кылабыз. Холикальциферолдун келип чыгышы, ал организмде кандай бөлүнүп чыгат, канча дозада керек балага, баланын иммунитетин идеалдуу болуп жүрүш үчүн холикальциферолду кантип бериш керек, ушунун баардыгын биз Кудайым буйрса мына ушул курс алкагында биздин 5-чи сабагыбызда кенен талкууламакчыбыз. Андан кийинки сиздер менен талкуулай турган темабыз бул аскорбиновая кислота жөнүндө терең сөз кылабыз. Аскорбиновая кислота да өзүнчө ушул иммунитетти жакшыртат деген өтө популярдуу кислоталардын катарына кирет бул да витамин. Мына ушул витамин реалдуу түрдө канчалык деңгээлде баланын иммунитетине пайда берет, кантип пайда берет, качан пайда берет, же эч кандай пайдасы жокпу? Мына
мына ушул темада кенен талкуу кылабыз. Андан кийинки сиздер менен 7-сабагыбыз темирдин иммунитетке ролу тууралуу сөз кылабыз. Темир бул балага канчалык керек, иммунитетке кандай роль ойнойт, иммунитетке темирдин тиешеси барбы же жокпу? Себеби дегенде көп ата энелер айтат: доктор, сен ушул анемия болгон балдарда иммунитет алсыз болот деп көп айтасың. Неге именно анемия болгон балдарда иммунитет алсыз болот? Анемия менен иммунитеттин байланышы кандай? Темир ушунчалык иммунитетке чын эле таасир береби же бербейби? Мына ушул темада биз сиздер менен эмне кылмакчыбыз? Кенен сөз кылмакчыбыз. Андан кийинки биздин талкуулай турган 8-сабагыбызда биз омега 3, селен, цинк тууралуу терең сөз кылабыз. Себеби дегенде азыр көпчүлүк ата энелердин арасында бул заттар иммунитетке өтө пайда берет. Иммунитетке жакшыртыш үчүн селен бериш керек экен, цинк бериш керек экен, омега 3 бериш керек экен, булар эң маанилүү экен деп эмне көп ата энелер арасында бул өтө популярдуу тема. Ошол себептүү мен атайын ушул 8-сабакка ушул темаларды койдум. Андан кийинки эң негизги ушул курсубуз алкагындагы негизги тема бул 9-сабак. Иммунитетке пайдасы жок витаминдер жөнүндө сөз кылабыз. Себеби дегенде пайдалуу витаминдерди биз эгер жалаң эле пайдалуу витаминдерди, кайсыл витаминди ичиш керек ошону эле талкуулап, бирок пайдасы жок витаминдерди талкуулабай калсак, же болбосо пайдасы жок баттарды талкуулабай калсак, анда тилекке каршы сиздер андай пайдасы жок нерселерди балдарыңыздарга берип, кайра иммунитетин талкалап алышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда маркетингдин жардамы менен, түрдүү далилденбеген медицинанын негизинде иш алып барган врачтардын жардамы менен, сетевой маркетингдин жардамы менен көп энелердин башын айландырып, ой, иммунитетиң жакшыртат балаңы, мына ушуну бер, ушул эң жакшы. Бул аябай тигинин баласы ушул дарыны ичип, ушул витаминди ичип, ушул батты ичип, сонун болуп кетти деген жалган маалыматтар өтө көп тароодо. Ошол себептүү бул теманы дагы кенен талкуулайбыз Кудайым мырза 9-сабагыбызда. Себеби жаман нерсени билмейинче ал нерседен сиздер эч качан сактана албайсыздар. Ошондуктан бул теманы биз 9-сабагыбызда кенен талкууламакчыбыз. Андан кийинки эң негизги биздин айта турган ушул сабагыбыздын эң негизги каймактуу бөлүмү эң сапаттуу витаминдер. Ушул биз өткөн ушул иммунитетке тиешелүү пайдасы бар деген витаминдердин ичинен кайсы брендтики эң жакшы, кайсы компанияныкы эң жакшы, эмнеге алардыкы эң жакшы, эмненин негизинде мен сиздерге конкрет түрдө клиникалык изилдөөлөрдүн, алардын сапатын, кыскасын айтканда бардык моменттерди кенен талкуулап, кенен айтып берип, сиздерге колумдан келген бардык маалыматты бергенге аракет жасайм. Кудайым буйрса бул курс алкагында сиздер жөн эле балдарга иммунитетти жакшырта турган витаминдер мына много экен деп андай эмес, тескерисинче сиздер бул нерсени тереңинен түшүнүп, иммунитетке ошол витамин кандай таасир берет, канчалык маанилүү, кандай дозада бергенде чын эле балага пайдасы бар, бүт ошол нерселерди толук кандуу үйрөнүп кетесиздер деген ишеничтемин. Себеби дегенде азыр көпчүлүк энелер жөн эле бир курулай сөздөрдүн негизинде гана балдарына түрдүү витаминдерди беришип, ошонун айынан ойлошуп атат, ошол балама сонун кылып атам, баламдын иммунитетин кыйратып атам, баламда сонун өзгөрүүлөр болуп атат, андай мындай деп, бирок баягы кичине бир убактылуу эффектти көрүп, бирок баланын организмине зыян берип атканын, анын бөйрөгүн, боорун талкалап атканын көп энелер билбей калып атат. Биздин бул курсубуздун жардамы менен сиздер жөн эле балдарга витамин берүүнү үйрөнбөйсүздөр. Сиздер тескерисинче балдарга кантип туура витамин берүүнү, кантип витаминдер менен 100% баланын организмине пайда бериш керек, зыяны жок деңгээлде кантип пайда бериш керек, кайсы витаминдер кандай дозада, кандай тамак менен, эмне менен ичилиш керек, кандай күн тартиби, кыскасын айтканда бардыгын мен сиздерге колумдан келишинче. Анан дагы эң маанилүү нерсе азыр көпчүлүк учурда эң көп энелер адашкан нерсе баягы 3-4 жаштагы балага берилген дозалар кээде 1 жашка чейинки балдарга берилип атат. Эң жаманы 1 жашка чейинки балдардын дозасы эптеп эле баягы безопасный болсун деп 4-5 жаштагы балдарга сунушталып калып атат. Ошондуктан бул жерде витаминдердин дозасын аныктоодо, ушул витаминдерди берүүдө жөн эле сыртын карап мончадан бер деп жазып коюптур өндүрүүчү, ушундай бериш керекпи? Жок, андай эмес. Тескерисинче биз ушул курс алкагында сиздер өз балдарыңыздарга кандай деңгээлде беришти, эмнелерине көңүл бурушту мен сиздерге өтө кенен идеалдуу кылып талкуулаганга аракет жасаймын. Бул курс сиздердин жөн эле балдардын иммунитетин жакшыртуу эмес, бул курс балдардын иммунитетин жакшырткандан кийин көп жылдар бою кантип баланын иммунитетин мыкты кармап жүрүш керек, кантип түрдүү ооруларды алдын алыш керек, иммунитетке терс таасирди тийгизүүчү нерселерди кантип алдырыш керек. Мындайча айтканда, иммунитет темасында, витаминдер темасында Кудайым буйрса ушул курстун жардамы менен сиздер өзүңүздөрдүн акылыңыздарды тунуктатып, өзүңүздөрдүн билимиңиздерди жакшыртып, сабаттуулугуңуздарды жакшыртып, өзгөчө балаңыздарга кам көргөн ата энелерден болосуз деген ишеничтемин. Ошондуктан атайын ушул проектке катышып, ушул долбоорго катышып, ушул курска жетишип турганыңыз бул сиздин эң балаңыздын организмине таасир бере турган
аткарган эң алгачкы сиздин уникалдуу кадамдарыңыздан деп айтып кете алам ишенимдүү түрдө. Кудайым буйруса бардык сабактарды максималдуу түрдө кунт коюп угуп, ар бир айтылган маалыматтарды жазып алганга аракет кылып, бул курсту ийгиликтүү өткөнгө аракет жасайсыз деген ишеничтемин. Анда эмесе биз бүгүнкү биринчи сабагыбызга кирише берели. Биз бүгүнкү биринчи сабагыбызда